Базаркоргон шаары, Советский айылы, 21 декабрь 2021. Азыр бакчанын ичин көрөбүз, шартын акыбалы кандай. Мына бакчадагы маселелер. Мына көрүп атасыңар, балдар чуркап чалынып чыгылышы мүмкүн. Муну полный бетон брусчатка кылыш керек. Анан мына ограждение. Муну бийигирээк кылып тосуш керек. Бала бакча деген коопсуз болуш керек да. Азыр кооптуу. Бул эски бала бакча, Союздун мезгилинен баштап курулган. Мынакей песочницалары. Эми барып туалеттин көрөбүз. Мынакей. Буга карагыла. Чегара. Кыргызстанда бала бакчанын акыбалы ушундай эле. Көбүнүкү мындан да начарлар бар. Ушундай. Эскилиги жеткен имарат. Жаңы имарат куруш керек. 2 кабат кылып, туалети менен. Дааратканасы ичинде суукта. Мына бүгүн 29 декабрь. Кар жок, бирок суук эшик. Эскилиги жеткен бакча. Дааратканасы куруш керек, балдар жылаң ачышы. Шапкасын кийип эшикке чыгып кетишет. Фотологдор. Бул иши. Кандайсыңар? Так, бул печкасы. Угарный газ чыгышы мүмкүн да. Печканы ичине коюш керек, сыртына жагыш керек. Балдардын жашоосуна кооптуу болушу мүмкүн. Так, мына балдар эшикте, мына суукта көрдүңөр, туалетке чыгып атышат. Ушул жака бир туалет керек болот бизге. Шапкаңы кий, шапкаңы. Мыналар шапкасын кийгизип чыгыш керек да. Мына ал жерге жок дегенде бир туалет жасаш керек же. Септик казып, ал жерге септик казып койжо. Ушул жерге туалет жасаш керек. Бүгүн 29 декабрь 2021. Мына. Базаркоргондо көп эле бакчаларда ошондой эшикке. Шапкаңарды кийип чыгышыңар керек да, оруп каласыңар. Мондай. Мына жакшы. Караш жука. Курткаңарды кийип чыгышыңар керек. Ушул бир жерине унитаз кылып коюшубуз керек. Жаңы садик куруш керек. 2 этаж кылып курса, ушул долбоорун жазып өткөзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал курулгуча монтуп балдары суукка чыгып оруп атышпайбы? Бул маселе бүтүн эле Кыргызстанда бар. Урматтуу ата-энелер, баарыбыз жалпы жамаат менен кайрылайлы. Ушул туалет маселесин чечели. Өкмөт чече албаса, өз чечишибиз керек. Андай болбойт. Шапкаңарды кийип чыккыла. Курткаңарды кийгиле. Туалетке чыгып атышат. Кана. Тамак жердин астында бисмилла деш керек. Малыштар. Соны мезгилде азыр. Булар зор экен да. Дед Мороз жок экен. Молодец. Жакшы. Бар уже эме чоң малдарын калсын да.